Саламатсыздар, урматтуу биздин YouTube каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрага орун басары Даниэль Рысалиев кармалды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Даниэль Рысалиев кармалды. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булактар кабарлашты. Кече ал суракка чакырылып, андан кийин кармалган. Аны менен кошо УКМКнын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Урмат Нарбаев да убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Экөө тең коррупцияга шектелүүдө. Белгилүү кетсек, Рысалиев атайын кызматты Камчыбек Ташиев жетектеп турган кезде анын орун басары болгон. Эркештамда өз өмүрүнө кол салган чек арачы көз жумду. Кыргыз-Кытай чегарасындагы Эркештам өткөрүү постунда өз өмүрүнө кол салган чек арачы көз жумду. Мамлекеттик кызматы билдиргендей, жоокердин өмүрүн сактап калуу үчүн бардык чаралар көрүлгөнүнө карабай, аны аман алып калууга мүмкүн болгон жок. Эсиңиздерге салсак, келишим боюнча кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы чек арачы 7 апрелде өз жанын кыюуга аракет кылган. Ага Алай райондук ооруканасында операция жасалып, абалы оор деп бааланып жаткан. Бишкекте балдар арасындагы кунг-фу турниринде мушташ чыкты. Бишкекте өспүрүмдөр арасындагы кунг-фу турнири учурунда массалык мушташ чыкты. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Массалык мушташтын катышуучулары милицияга жеткилип, окуянын бардык жагдайларын тактоо үчүн зарыл иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгында укуктук баа берилери кошумчаланды. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды даарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Кыргыз Республикасынын хоккей командасы дүйнөлүк чемпионатта 2 дивизиондогу ордун сактап калды. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен 2Б дивизиондагы ордун сактап калды. Бул тууралуу Спутник агенттигине Улуттук хоккей федерациясы билдирди. Бул дивизиондогу дүйнөлүк биринчиликте ата мекендик команда 5-орунду ээледи. Акыркы 6-орунду алган тайвандык команда 3-дивизионго түшөт. Аларда 3 упай 1 жеңиш болсо, кыргызстандыктарда 1 упайга көп 1 жеңиш жана овертаймдагы 1 жеңилүү. Бул үчүн 1 упай берилет. Хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын 2Б дивизиону 6-12 апрель күндөрү Болгарияда өттү. Кыргызстан курама командасы бул мелдешке биринчи жолу катышты. Буга чейин алар 3-дивизиондо гана ойношкон. Бакиев каза болду. Апрель инкылабындагы кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиев каза болгонун Азаттыкка анын жакындары ырасташты. Маалыматка ылайык 66 жаштагы Бакиев 13 апрелде Өзбекстандын аймагында каза болгон. Ал соңку жылдары ооруп жүргөнү айтылууда. Акмат Бакиевдин сөөгү туулуп өскөн Жалал Абад облусунда жерге берилет. Акмат Бакиев агасы Курманбек Бакиев бийликте турган жылдары Жалал Абад облусундагы таасирдүү фигуралардын бирине айланган. 2010 жылы жайында кармалып, апрель-июнь окуяларындагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. 2012 жылдын башында ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ошол жылдын март айында Бакиевдин өлкөдөн качып кеткени маалым болгон. Андан бери анын кайда экени тууралуу расмий маалымат берилген эмес. Экс-депутат Аида Исатбек кызы эмгек министринин орун басары болуп дайындалды. Аида Исатбек кызы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары болуп дайындалды. Мекеменин
маалымат кызматы тиешелүү тескемеге Минкап башчысы Адылбек Касмалиев кол койгонун билдирди. Буга чейин бул кызматта Айнур Орозбаева аркалап келген 31 жаштагы Исатбек кызы буга чейин Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болгон, ал Чүй облустук университетинин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргыз Алтын ААКнын ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Алгач Минкап төрагасына Кыргыз Алтын ААКнын башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов компаниянын алтын куймаларын сатуу боюнча фирмалык дүкөнүнүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берген. Маалыматка ылайык, жыл жыйынтыгы боюнча дүкөндүн келешеси 855 миллион сомдон ашып, алтын куймаларга болгон суроо талаптын жогору экендиги аныкталып, бул багыт натыйжалуулугун көрсөткөн. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде 2024-жылдын август айында Чендик алтын куймаларын чыгаруучу завод ишке киргизилген. Бир жылга жетпеген убакыт ичинде долбоор жогорку натыйжалуулугун көрсөтүп, заманбап өндүрүштүк жабдууларга жумшалган 320 миллион сом көлөмүндөгү инвестицияны толугу менен актады. Мындан тышкары Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев компаниянын заманбап талаптарга жана эл аралык стандарттарга жооп берген кырдаалдык борборунун иши менен да таанышты. Аталган борбор өндүрүштүк процесстерди жогорку деңгээлде ыкчам көзөмөлдөөнү жана натыйжалуу башкарууну камсыз кылат. Андан соң Кыргыз Алтын ААКнын жалпы ишмердүүлүгү жөнүндө видео тасма көрсөтүлгөндөн кийин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынга катышкан. Отурумда компаниянын 2025 жылдагы негизги көрсөткүчтөрү, башкаруу реформаларынын жыйынтыктары жана уюштуруу түзүмүнүн оптималдаштыруу боюнча жүргүзүлгөн чаралары тууралуу маалыматтар угулган. Анда 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча компания рекордтук финансылык көрсөткүчтөргө жетишти. Таза пайдасы 18,7 миллиард сомду, ал эми жалпы кирешеси 20,7 миллиард сомду түздү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Алтын ААКнын түзүмүнө 2 филиал, 13 туунду компания жана 4 биргелешкен ишкана кирет. Кыргыз Алтын ААК жакынкы 3 жылдын ичинде жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан стратегиялык маанидеги бир катар долбоорлорду ишке ашырууну пландаштырууда. Алардын катарында Үңкүр Таш, Тоголок, Чакуш, Талдыбулак жана Андаш кендерин өздөштүрүү долбоору бар. Мындан тышкары компания Кумтөр кенинин калдыктарын кайра иштетүү боюнча иштерди активдүү жүргүзүүдө. Отурумда Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев мамлекеттин алтын жана тоо кен тармагындагы жалпы саясаты боюнча сөз сүйлөп, бир катар тапшырмаларды берди. Бул жерде Кыргыз Алтын ААКнын жетишкендиктери жана мамлекеттик ийгиликтердин башында президент Садыр Жапаровдун күчтүү деми бекем саясий эрки турганын белгилеген. Кумтөрдүн өнөр жайдагы үлүшү боюнча акыркы эле маалыматты айтайын. 2026 жылдын февраль айында ИДПнын өсүшү 8,8%ды түздү. Анын ичинде өнөр жайында 18,7% өсүш катталды же 147,8 миллиард сомдук дүң продукция өндүрүлдү. Кумтөрдү кошпогондо 88,2 миллиард сомду түздү. Эми бул сандын алып таштаганда өнөр жай тармагында Кумтөрдүн үлүшү 59 миллиард сомду же февраль айында ИДПнын 22,6%дын Кумтөр түзүп жатат. Тиешелүү түрдө Кумтөр Кыргыз Алтынынын акыркы 5 жылдагы өсүп бараткан ишинде да түздөн түз таасирин тийгизип жатат, деди ал. Адылбек Касмалиев ошондой эле тоо кен тармагындагы жогорку жана атайын орто окуу жайлар менен тыгыз кызматташып, алардын ишке тартуу керектигин, айрыкча жергиликтүү калктын балдарын окутуу зарылдыгын кошумчалаган. Анын себеби жумуш орундарында инженердик адистерден тартып, жөнөкөй жумушчуларга чейин дээрлик жергиликтүү эл түзөт. Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев жалпысынан тоо кен тармагы 2025 бюджетке 65,4 миллиард сом киреше алып келгенин, ошол эле учурда алтындын баасы да 2 эсеге өсүү болуп жатканын кошумчалады. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен, эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен
кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Чыңгыз Айдарбеков БШКга мандат берүү тууралуу арыз тапшырды. 13 апрелде Чыңгыз Айдарбеков Борбордук шайлоо комиссиясына депутаттык мандатты берүү тууралуу арыз тапшырды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бир айдан ашык убакыт өтсө да БШК кечигүүнүн себептери боюнча бир да жооп берген эмес. 2026 жылдын 10 мартынан бери мен Жогорку Кеңештин Кыргыз Республикасынын 8-чакырылышына расмий талапкер болуп эсептелем. Шайлоодо менин талапкерлигим үчүн 6259 шайлоочу добуш берген. Бул мага көрсөтүлгөн ишенимдин деңгээлин тастыктайт, деди Чыңгыз Айдарбеков. Ал арызында өлкөнүн мыйзамдарынын бир катар бузулуштарын белгилеп, өзүнө мандат берилиши керектигин талап кылууда. Буга чейин номер 21 шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чыңгыз Айдарбеков президент Садыр Жапаровго БШКнын аракеттерине байланыштуу даттануу менен кайрылган. Ал бул маселеге кийлигишип, көзөмөлгө алып, шайлоочулардын укуктарын калыбына келтирүүнү жана процедуранын мыйзамдуулугун камсыздоону суранган. Эсиңиздерге салсак, Бишкек шаарындагы Ленин бир мандаттуу номер 21 округ боюнча Жогорку Кеңештин депутатынын мандаты Кубанычбек Кангантиев Ыйгар Мухтар мөөнөтүнөн мурда тапшыргандан кийин бош бойдон калууда. Анын ордуна Чыңгыз Айдарбеков келет деп күтүлгөн, бирок процесс созулуп кеткен. Чыңгыз Айдарбеков буга чейин Тышкы иштер министри кызматын аркалап, Жогорку Кеңештин мурунку чакырылышындагы депутаты болгон. Парламенттик шайлоодо ал 6259 добуш алган. Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. 12 апрелде Бишкек шаарында спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мелдеш 6 апрелден 12 апрелге чейин Жаштык арена спорттук комплексинде өттү. Континенттик биринчиликке Азиянын 31ден ашык өлкөсүнөн 350ден ашык балбандар катышып күч сынашты. Кыргызстандын курама командасы татыктуу жыйынтыктарды көрсөтүп 12 медаль жеңди. Грек-рим күрөшү боюнча 4 алтын медаль жана командалык эсепте 2-орун, кыз келиндер күрөшү боюнча 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль, командалык эсепте 4-орун, эркин күрөш боюнча 4 коло медаль жана командалык эсепте 5-орунду камсыздады.